Bütün Kırgızistan de kana kelingizler yaşlar. Bütün Kırgızistan, bütün Kırgızistan. Matbeciler, bizim bütün Kırgızistan siyasi partiyasının göz karашın, bağlılıkların sizler bilesizler. Başta bilbeybiz, tanımayız desek болады эле. Hazır her birimizдің çöptөгүздө telefon var. Ошол телефонду эле бассаңар, Мадумаровдун сүйлөгөнүн көрүп атасыздар. Экинчи кнопканы бассаңар, Мадумаров эртеден кечке чейин жамандап атканын угуп атасыңар. Дагы бир 120сын баарын кыркып, 60ын гана калтырып, аны дагы ким депутат болот, биз элге кайтарып беребиз. Башта кандай шайласаңар, ошондой шайлашыңар керек. Бизге 25 министрдин кереги жок. Биз алардын санын кыскартабыз. Мына бизде театрлардын өзүн bir günde 10 жолу текшерип аткандар бар. Ошол текшерип папке көтөргөндөрдүн баарына колуна чабыш керек. Бизде тартип орнош керек. Ыйман бар жерде мыйзамдын кереги жок. Эгер ыйман болсо, ыймандуу киши эч качан бирөөнүн акысын жебейт дегенди жок кылат. Биз проценти жок өлкө болушубуз керек. Бизде эмне үчүн айтат? Кайырчынын куржуну толбойт дейт. Процент деген бул кайырчынын иши бул. Барып карыз сурайсың, карыз албатканыңда кайра кайтарып үстүнө үстөк бересиң. Бизде башта ушундай болчу эле. Кече телетаймаш болуптур. Бизден 25 жаштагы кыз чыгыптыр, Орозаев Нарматова. Анан бир бол партиясынан бир бала суроо берип атат. Силерде дейт, эң жашыңар, силердин курамыңардагы эң жашыңар 50 жашта экен го, ошол чынбы дейт. Бул мээси ордунда болсо ошол бала түшүнүш керек да. 95-жылы туулган кыз канчага чыгат? Канчага чыгат? 25ке чыгабы? Эми ошол балага мен мындай аяйм да ошол партияларды. Ушуну сурап кой десе эле барып сурай бергенден уялыш керек да кичине. Биздин биринчи ондукта 4 азамат баратат. Бирөө 33 жаштагы кызыбыз Лейлек районунан баратат, Айгүл Сатарова деген. Экинчиси ошол кызыбыз Айгүл Сатарова 4-чү болуп баратат. Экинчи кызыбыз ошол Орозаев Нарматова деген 25 жаштагы кыз 8-чи болуп баратат. 6-чы болуп бараткан бизде дагы бир жигитибиз бар. Улук Тилектешев деген. 27 жашта. Өзүнүн арындан Бишкектен баратат. Күч. Сел жүрсө апаат болот. Аксакалдар деген булар тосмо. Ошол сууларды тосуп, жыйнап, керегинче жеткирип бере турган суу сактагычтар болот. Биз дыйкандын тили менен айтып атам. Аксакалдар жаштардын өзүн кой берсеңер чатак. Ана жалаң жаштарды жыйнап алып, бүт баары тордун аркасында отурушат. Сабатсыз. 120 депутаттын ичинен 7-8 гана конституцияны окуп алса, калгандары окуган эмес. Туурабы жекелер? Ассаламу алейкум. Туугандар, өтө мамлекеттин тагдырын чече турган күн келип атат. Бул депутат деген сиздердин сөзүңөрдү бийликке жеткизип, сиздердин кызыкчылыкты талаша турган адам. Азыркы бараткан партиялардагы негизги 90 депутат ушу кечеги бизди уят кылган парламентте отурган талапкерлер. Ушулар кайда кетип баратат? Мен бир эле сөз айтсам силерге жетиштүү болот, парламенттин деңгээли кандай экенин. Биздин спикер өткөн жылы Астана Казакстанга барып сүйлөдү эле. Кече мен Казакстанга барсам, казак туугандар сурайт. Айленайын, Рахман, жанагы спикериңер келип сүйлөп кеткен сөздү 1 жылдан бери биз которо албай атабыз. Мамлекетти уурдап приватташтырып алган бардыгын төргө чыгарып алдык. Эртең ошолорду алмаштырыш керек. Күнөө кылбагандардын бардыгы темир тордун аркасында отурат деп Адахан мырза айтып атат. Эгер бизди шайласаңыздар, ошолорду алмаштырабыз деп атабыз. Ошолорду бияка, буларды ояка киргизебиз деп атабыз. 16 партиянын ортосунда 8 турат. Келиңиздер. 4-үндө 8-де. Жеңиш бизе болот, Кудай буйруса. Ассаламу алейкум, мекендештер,
Assalamu alaikum tuğanlar. Sizler menen mına dagı yüz görüşüp turabız. Olgonda dagı deputatlıq şaylooda mamlekettin taqdiri, eldin taqdiri çeşile turgan mezgilde. Bizdin mamleket şunday mertbiz. Kelgen чиновникти, kelgen prezidentni puldu qilib milliarder qilib jo'natamiz. Meni dagı Bulatnoy özünün dilmen aytganda çoğ bay partiyalar çakırdı. Biroq men bargım kelgen joq. Biroq bunun qanday ekeni men bilmey edim. Men özünün aldına varganda bir suradım. Malik aka, emne siz bütün partiyanı, yalan Bulatnoy partiyalar menen jürçelеңiz, bay partiyalar menen jürçelеңiz dedi. Men ayttım. İnim dedim, men damını 60'tan aşıp atam. Assalamu alaikum, hurmatlı suzaklı tuğanlar. Bugün qanday gün? Жақыны. Bugünkü gün bu ak menen karanın, adal menen aramdın, abir menen baylıktın güreşi boldu жатыр. Жақын arada bola turgan 4 oktyabr, 5 oktyabrda bu itogi çıgar jeyindi. Bu tandao günü. Bu tandauda bütün Kırgızistan'ın partiyasının taqdiri emas, bu jalpı bizdin elimizin çeçile turgan taqdiri. Sizler menen biz bilemiz. 2010'da, 2020'da Adakam Kimsanbayevich aytıp ketti. Adamga en gerekli bolgon tınçlıktın bağısı kançalık eken. İkincisi bu densolluktun bağısı kançalık eken. Жақын arada apart bolup öttü bu taje virüsü dep. Biroq elge bugün emde jetpeydi. Jalpı elimizge bugün ümit jetpeydi. Jarkın gelecek kuruş emas, işeniş jetpeydi. Oşol işenişti. Oşol ümitli bütün Kırgızistan partiyasının lideri Adakam Kimsanbayevich başlagan partiya jalpı elge ümit dağı, işenişti dağı beremiz biz. Ukazga berilген документтер erterek келеби. Бул кандай ukazga деген? Биздин алган жер участкалар 3 адамга сатылган. Али деле чечиле элек дейт. 3 adam bolsa azıраак экенсиңер. Бишкектин тегерегинде bir чекти инсабы жоктор 7-8 кишиге сатылган. Bir чекти. Бирде дагы инсап бар экен, 3 менен токтопту. Ошону териштириш керек. Айыл кеңешинин депутаттарынын иши бул. Айыл кеңешине депутат шайладыңарбы? Ошолордон сурагыла. Кантип шайлаганбыз? Аш жеппи? Өзүбүздүкү деппи? Биздин көчөдөн деппи? Же бул кагаз жазалат деппи? Кантип шайладыңар? Кирдик Түрк-Шабатка караштуу Асылбек Каримов айылында 4-көчөсүндө жашайбыз. Кыргызстан жараны болгонубузга бизге көчөбүздү тактап, столба коюп, таш төктүрүп бере аласызбы? Ал теректе илинип тургандар төгүп берет ошону. Ошолордун иши ошол. Илинип турушатпы жылмайып сүрөтү менен. Биз төкпөйбүз. Биз төктүртөбүз. Биз жасатабыз ошону. Кудай кааласа, жогорку кеңеш мыйзам жаза турган жер. Таш төгө турган жер эмес. Жогорку кеңеш кулак тарта турган жер эмес. Күрөшө турган жер эмес. Жогорку кеңеш акылы менен мыйзам жазат, калем кармай алган киши болуш керек. А муну өкмөт жасаш керек. Анан азыр шагыл төгүп берем, асфальт басып берем дегендерге ишенбеңиздер. Ал дагы өкмөттүн акчасы менен бүтүп. Кыргызстанда кен байлыктарды мамлекет иштетсе, тендер чет элдиктер алып эптеп кылып кетип жатышат, жолдорду ошону мамлекеттик ишкана кылса болбойбу. Болот, Рустам экен. Кыргызстанда удобрение чыгарган завод эмес, Кыргызстанда күкүрт чыгаргандагы завод жок. Кыргызстанда ийне чыгарган завод жок. Бул көп маселе. Мен кайтып какшап келатам, ошону чыгарабыз деген азаматтарды чыгарбай атпайсыңарбы?
Mana ошол биздин Беговаттын ичинен момундай жигиттер кыздар бар. Ошону көрө албай атасыңар го. Башка жактан келген киши болсо кол чаап бетинен өпкүлөй берип чатак кылып атасыңар. Бирок Беговаттан чыкпасын деп атасыңар го. Эми айтыңыздарчы, ушул жерде турган составда чимкилик парламент болушу мүмкүнбү? Мүмкүн эмес. Мына мен өзүм айылдык кеңеште иштедим. Азыр деле срогум бүтө элек. Мына менин коллегаларым турат. Кантип айылдык кеңеште так чынчыл болуп иштеген болсом, ал жерге да барып, ушундай иштешке мен сиздерге убада беремин. Эми колдооңуздарга рахмат, келгениңиздерге рахмат. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Ар дайым ушундай Бегават эли ынтымакта жүрүп, сиздердин колдооңуздар менен Алла Таала бизди жакшы күндөрдө ушинтип учураткан болсун. Рахмат чоң. Peygamber Aleyhisselam'a salavat selamlar olsun. Sizlerge Huda'nın rahmatı berekat olsun. Ana bugün yine yaxşı niyet bilen bana bizi adaş keptir. Şu bana hammasın uktilani başı yaptığı oluyor. Nasıl havalı. Lakin gelecek bunun için. Gelecek Kırgızistan için. Akıllı başlı işletilen gün gelir. Dua kılalı. Allah ömürüңөргө, rızkıңарга, tapkanıңарга bereket versin. Übülüңөрдө tinçlik, amandık, жақсылык күндөр болsun. Koşkanıңар менен koşakarıp uzak yaşa, nevere çevirilerden eldin kızmatın kılıp uzak yaşagıla. Allah koldasın, Allah koldasın, Allah koldasın. Rahmat.